Айрымдарыбыз чарчап турганда же жоңуна көңүлдү көтөрүп, мээни эс алдыруу үчүн кинолорду көрөбүз. Ал эми айрымдарыбыз өзүбүз сүйгөн актер, актрисаларга чыккан тасмаларды чыдамсыздык менен күтүп күн санайбыз. Дүйнө жүзүндөгү кино тармагыдагы өнүгүп, биринин артынан бири жарыша кино сериалдарды тартып, элге тартуулоо менен алек. Арасында бир канча жакшы, тарбиялык мааниси бар кинолор бар болсо, кээ бирлери кандайдыр бир маанини камтыгандыгын көрө албайсың. Мунун себебин киносынчы Молдосейит Мамбетакунов айтып берди. Кыргыз киносу эки этапты өттүк десек жаңылышпайбыз да. Биринчиси бул Совет доорунда, экинчиси демократиялык коомдо деп айтсак болот. Идеология деген бар эле. Совет идеологиясы деген бар. Бул бардык чыгармалар, искусствонун бардык тармактары ошол советтик идеологияга баш ийип иштерлик. Ал эми биз демократиялык коомго өткөндө мунун баары жок болду. Биринчиден биздин идеология жок болду. Экинчиден бюджетибиз жок болду. Үчүнчүдөн кино тартуу ыкмасына болгон талап өтө төмөндөдү. Эгемендүүлүккө жетишкенден кийин дагы кыргыз киносу бир топ ийгиликтерди жаратты. Эл аралык деңгээлдеги сыйлыктарга да ээ болду. Бүгүнкү күндө ошо Кыргыздын киносун кайра калыптанып келатат. Кыргыз элин, Кыргыздын кино искусствосун, жерин, ошонун актерлорун, ошонун көтөргөн темаларын эл аралык деңгээлде көтөрүп атат десек жаңылышпайбыз. Бирок албетте бардыгы сынга түшкөндөй мыкты эмес. Арасында начар кинолорубуз да бар. Бул нерсени уялбай эле айтып коюшубуз керек. Начар кинолор кайдан чыгат? Биринчиден, азыр ошол адиспи, адис эмеспи, ошону билеби, билбейби, баары кино сценарий жасууга аракет кылышат. Дүйнөлүк аренага чыккан кинолор адамзатындагы, коомдогу болуп жаткан көйгөйлөр, орчундуу маселелер тууралуу кеп козгойт. Аларды тартуу үчүн билим, тажрыйба жана көп убакытты талап кылган эмгектенүү керектелет. Учурда тартылып жаткан жеңил желпи тасмаларда мындай нерселер жок дейт киносынчы. Ал эми көпчүлүккө тартууланып жаткан тасманын таасири кандай болушу керек? Деги эле кинонун максаты кандай? Бул суроолорго режиссер Мансурбек Канназар жооп берет. Кино менен элди, жаштарды тарбиялап атабыз. Сапаты жакшы, кызыктуу, күлкү аралаштырып, юмор аралаштырып, биздин ким экенибизди, чыныгы биздин ичибиздеги маңызыбызды, жан дүйнөбүздү байыткан бир чыгармаларды, бир сигналдарды элибизге беришибиз керек. Кинонун эң негизги мен көз карашым үчүн функциясы элди бир жакшы нукка буруу, элдин жалпы бир массалык түрдө көз карашын, мүнөзүн өзгөртүү жакшы жакка. Кино бир адам көргөндөн кийин жүрөгүндө, жан дүйнөсүндө жакшы бир сезимдер калса, демек ал кино өз максатына жетти. Эл тараза, эл сынчы. Жарыкка чыккан кайсы эмгек сиңимдүү болсо, эл ошону тандайт. Бирок анын сапаты менен көпчүлүккө берип жаткан тарбиясын дагы эске алуу оң. Алтынай Турарбекова, Денис Бейшенбаев, Адилет Чокоев, Таң берекеси программасы үчүн.